17 павильон. Төлөбөй эле иштеп аткан. Төлөбөй иштеп аткан, зыян келип атат. Акча берген эмес анан, базар? Берген эмес, мына 100 квадрат метр жөн иштетилбей жаткан. Туурабы? Мына мэриянын адамы билесиз мына. Сен жериңе бар базар ичинде жок эч кандай жер. Чыгарып алып тур, берген эмес. Экотек инспекция билет, балекеттин баарын. Турбай ачып ийип байке. Бияка да акча төлөбөйт, башка жакка да акча төлөбөйт. Менчик дагы эмес. Анан ошол жерди алып туруп эле дагы ижарага берип койгон. Мамлекеттин жерине контейнер коюп, ал жерден акча чогултуп, бүгүнкү күнү пайда көрүп атат. Жанында турган буну сотко берип, эшалиси сотко эмнеге бербейт? Мамлекеттин жери деп айтып койбойт жана астында павильонду жашырышып атат. Мени сотко беребиз, болгонун баарын төлөтөбүз, монун баарын чыгарабыз. Жана Талас базары тырмакчанын ичине салып айткандагыдай эле базар болуп калыптыр да ошол. Кандай жыйынтык болгон жок, ченешкен деле жок. Акча менен отолдуң окшот эке. Башын сатып алдың болду, калганы ошо менен эле кетти. Түзүлгөн комиссия канааттандырган жок да. Эч кандай эч нерсени чечип бере алышкан жок. Мисалы өзүнө керектүү сотко берип, кереги жок сотко бербей, керегинен акча алып, кереги жокунан акча албай. 2004-жылы курулган курулуш. А бул 1973-жылы курулган курулуш. Ассаламу алейкум. Нурбек мырза, сизге 1,5 ай мурун, 2 ай мурун бул жол менен Талас шаарынын мэриясынан жолукканбыз. Ошол жерде Талас шаардык базарында көйгөйлөр боюнча сөз болгон, алда эсиңизде болсо керек. Анан ошол убакта биздин сайтка да интервью берип айтканыңыз бар эле, ушул Талас шаардык базарын иретке келтиребиз, иштейбиз, биз жаңы жетекчи болуп келип атабыз. Эми жакынкы аралыкта результаттар болот деп. Азыркы убакта эми кандай иштер болуп атат да? Бүгүнкү күнү мынакей келдик, базарды өткөзүп алдык. Келип эле бул жерде жанагы өрт коопсуздугун алдын алдык. Көп терек жанагы пухтар өсүп кетиптир, жана свет электропроводко айланып, ошолордун баарын алдык. Анан ол жерде 3 павильон бар эле, канча жылдан бери төлөбөй, 6 жылдан бери. Буларды выселение кылып азыр бошотуп атабыз. Артында жерлер бар, мамлекет иштетилбеген жерлер. Төлөбөй турган павильондорбу? Төлөшкөн эмес, эч кимге 6 жылдан бери төлөшкөн эмес, ошо боюнча турган. Базарларда ушундай болот бекен. Негизи базарга барып соода кылайын десең эле кичинекей бир чарчы метрди эле 5000 сом, 10 000 сом деп айтышат. Кантип төлөбөй турушкан бул жерде? Төлөшкөн эмес, келишим түзүшкөн эмес. Ушундай мына павильондорду мына сыртка чыгарып, баарын бузуп талкалап чыгарып атабыз. Бул жерди иретке келтирип, анан складское помещение кылып элге берсек деген ой болуп атат. Анткени бүгүнкү күнү складтар жетишпей атат базарга, көйгөй болуп атат. Андан тышкары мына бул жерде дагы бирок ушундай эле соода кылып аткан мамлекет жерлерде туруп, бүгүнкү күнү биз менен келишим түзбөй акча төлөгөндөрдү сотко берип атабыз, мажбурлоо жолу менен бошоттук ошол жана. Негизи ушу базарда ушундай павильондор көппү? Бар мына бул жерде мына Эшалиев деген баягы жаран 50 квадрат метр жерге 2 павильон коюп алган. 2013. Жанагы кошунасы менен дубал жаранбы? Ал негизи астына павильон коюп алган. Артын бузуп алып, астында павильон коюп алган. Ошол 17 жыл мен келгенде төлөп баштаган. Кайра эле 6 жылдан бери төлөбөйт экен, келишими жок экен. Анан биз сотко бердик. Биринчи процесс 14-октябрда болот. Аны да элден суранып атат. Жалпы өтүүчү жол пожарный машина өтө турган бурчка коюп алган. 13-жылы бул жана Коопсоюз базарды башкарып атканда Талас Кооп ошондой неме жазып берген экен. Мен буну убактылуу коюп атам, аны артка киргизем деп. Көрүп аткандай мына 13-жылдан бери мына 2024 жылга чейин артындагысы бузулуп жатат, астындагы павильонун коюп алган. Ошонун жанындагы эле эжекебиз дагы ошол менен келишим алган. Где-то 15 павильонду бүгүнкү күнү мына алып иштетет. Субарендага биздин арендага төлөбөйт, аренда бизге төлөбөйт, ижара келишимдерин төлөбөйт. Ушулар боюнча бүгүнкү күнү тактоо иштерин жүргүзүп баарын тактап атабыз. Бир кызыгып атам да, эми ал жер жеке менчик эмес, муниципалдык жер эмес. Сиздердин базарга тийиштүү жери. Анан кантип төлөбөй эле иштеп атышат бул жерде? Ошол боюнча эми укук коргоо органдары териштирүү жүргүзөт деп ойлойбуз. Эми бул эмне үчүн мисалы ошол биз деле таң калып атабыз. Ошол мурдагы директор буну сотко берген, Майра Молдокулованы сотко берген. Бирок соттун деле жана требованиясы дуарысы туура эмес койгон экен, талапты утулуп калдык дейт. Бирок эмнеге Эшалиевди сотко берген эмес? Эмнеге ошол эле талап менен буларды сотко берген эмес? Анан нар жакта да мына 2 павильонду жээси жок, эч ким жок колдонуп аткан. Аны да мамлекеттик баланска алдым мына бүгүнкү күнү. Аны да аларды да берген эмес. Ошо бүгүнкү күнү бескозуна жаткан базар. Баарын калыбына келтирип, иретке келтирип, ар бир мамлекетке тиешелүү жердеги турган соода орундарын мамлекетке кайтарып атабыз, мамлекетке төлөтүп атабыз. Ана мына Акылбек Жапаров кабиндин бүгүнкү күнү кабинет министринин токтому бар. 2025 жылдын этегине чейин
демени материал түшкөн акча биздин түшкөн биз чогулткан акча ошол материалдык техникалык базасын чыңдоого багытталат. Бизде мына ой бар, бүгүнкү күнү өзүңөр көргөндөй Талас базарынын электропроводкаларын бүттүгү желеп азып турат. Ошонун баарын калыбына келтирип, бүттүгүн стандарт менен гофрага кийгизип, жанагынтип кабель каналдарга кийгизип, туура тартып, жөн эле мындай башаламан тартып, ошону порядок келтирген ой бар. Брусчатка көктү входдон баштап брусчатка крытыйын тегерегин мына азыр арыктарын жамгыр жааганда аябай балчык басып кетет. Ошол жерлердин баарын иретке келтиребиз деген ойлорубуз бар. Ошол акчабыз жетет деген жакшы пландарыбыз бар буюрса. Анда акырындан ушул жерди базардын карамагына кайтарган менен иш башталып отур да. Бул жерде канча павильон болгон дедиңиз? Бул жерде мына 3 павильон болгон, нар жагы менен көп эле артында да пустой жерлер бар, көп квадрат метр жер. Мисалы мына ошолордун баары акча берген эмеспи анан, базар? Берген эмес, мына 100 квадрат метр жөн иштетилбей жаткан да. 100 квадрат метр деп айтсак болот, мына болжол менен мисалы узундугунан. Мына ошол жердин баары мына азыр баарын алып чыгарып, бүгүнкү заманга жараша деме курсакпы дейбиз. Анткени азыркы буногу базардын 2005-жылы курулган. Коопсоюз учурунда эл турган турушу менен ошол жерден эски темирлер эски, анан элге да ошо уруксат берип реконструкцияга, ошо реконструкцияга баратабыз деген сөз айтсак болот. Сотко бердик деп айттыңыз, Ал сот качан болот экен? Кайсы соттор карайт экен? 14 октябрда шаардык сот карайт. Выселение боюнча Ишалиевди бердик. Ошол деме эки павильонду, тиги Молдокулу боюнча бүгүнкү акт түзүп, жана соттук териштирүү иштери дагы эле жүргүзүп атабыз. Анткени ал Молдокулу өзү Ишалиев өзү соода кылат экен. Астына туруп алып өзүн сотко бердик. Молдокулу аренда чогулат экен. То есть аны бияка да акча төлөбөйт, башка жакка да акча төлөбөйт, менчик дагы эмес. Анан ошол жерди алып туруп эле дагы ижарага берип койгон. Мамлекеттин жерине контейнер коюп, ал жерден акча чогултуп, бүгүнкү күнү пайда көрүп атыптыр ал кишибиз. Анан ошондой аны укук коргоо тарабына берет окшойбуз. Ошондой маселелер жаралып атат да сотко. Жана Талас базары тырмакчанын ичине салып айткандагыдай эле базар болуп калыптыр да ошол. Ооба. Башаламандыкы. Ооба. Эми иретке келтиребиз буюрса, мунун баарын билебиз. Кичинекейсинен ошо чоңойбуз. Бизде буга чейин да биз ушул базардагы эме менен туш болгонбуз. Көйгөй мененчи ошол сиз Ишалиев деп калдыңызбы? Ошол адам болсо керек. Кошунасы ким? Кошунасы аял эжеке болчу, ким? Чойбекова болсо керек, Ошолор менен стена талашканда учур болгондо, анан кийин бир магазин дубалын талашканда учур болгон. Анан сиз базарком катары эми баары бир бул жерде жетекчи болгондон кийин базардын аймагында болот да. Ошол тууралуу кандай маалыматтар бар? Акыркы жолу дагы өкүлчүлүктөн дагы эме келип кетти деп укканбыз. Комиссия келип, бир сыра карап текшерип кетишти депчи. Эмне болуп атат? Бул жерде мындай 2018-жылы биз ошо Ишалиев ээлеген соода орунун мамлекеттин жери деп талашып сотко бергенбиз. Ошол учурда соттук иштер токтоп калган. Ал соттук иште 15 декабрь 96-жылы якобы Талас соода базар комплекси саткан деп булар буйрукту көтөрүп жүрөт. Талас соода базар комплекси 18 декабрь ачылган. То есть печать болушу мүмкүн эмес. 3 күн мурун. То есть бул мошенничество болуп атат, подделка. Талас соода базар комплексинин буйругун тим более мүлк фонд бекитет. Ал жерде ларек саткан. 96-жылы ларек сатылган Молдокуловго. Ларектин дубалы болушу мүмкүн эмес. Бул жерде мен соттук ишти бир сыра окудум, чечимди. Ал жерде экотех инспекция заключение чыгарып атат неме деп. Ошол мамлекеттик жергиликтүү бийлик органдары жана тиешелүү адистер заключение чыгарып атат. Чойбекова якобы ошону куруп алган деп. Ал жерде бул 72-жылы курулган имарат да, имарат ал куруп алышы мүмкүн эмес. То есть ал жерде атайын болгон иш болуп атат. Өздөрү ушу алып келген ошого. Тиги Ишалиев мына жакын Ишалиевден мурун Чойбекова Ишалиевге айтпай куруп алды деп ушундай заключение чыгарып салышкан. Жана өкүлчүлүктүн комиссия кандай тыянак менен кетти? Өкүлчүлүктүн комиссиясынан биз госрегистрдин адистерине наразычылыктыбызды билдирдим мен бул жерден. Ал мына мамлекеттин жери айтып коюңуз, мына Ишалиевге астында турган павильондорду деп айтсам, биз алга келген жокпуз, артындагы жерге келдик деп бурмалап, тиги баягы эле немесин кайталашчы, бирок функционал милдети менен мамлекеттин жери деп айтып коюш керек эле да. Айтпай кетип калышты. Ишалиевдин полный комиссияны, Ишалиевдин полный жазыпла. Канча территорияны элеп атат бул жагы. Тиги жагы неме асты катылып калып атат. Түшүнбөй үчүн асты катылып келатат. Эмне арты пустой, эмнеге астында турат, артына киришпейт? Мындай да. Эми мэрия берип аткан аренданын жери, эметилген жер бүттүгү мамлекеттен чыккан эмес.
Это доказано. Туурабы? Мына мэриянын адамы билет муну. Сен жериңе бар базар ичинде жок эч кандай жер. Чыгарып алып туруп берген эмес. Мэриянын эмесинде турат бүгүн, балансында. Анан кийин ошонун негизинде Муспактар, байке, эс муспактар. Пакеттин негизинде бул мүлк болмуса керек. Ооба. Мэриянын эч кандай. Ана болду мынакей, Нурлан. Канча 0,8? Болду бе. Болду. Клаус, сүйлөп турган Нурлан. Мен сотко беребиз, болгонун баарын төлөтөбүз, монун баарын чыгарабыз. Ой, жазыр бар. Азыр. Ким атыңыз? Жазыр, Нурбек. Нурбек. Сиз кайрыласыз сөзүңүзчө. Биз өзү кайрылабыз. Жок, мажбурлоо жөнүндө кетти. О, алдыңкы боюнча сиз өзүңүзчө кайрылдыңыз, ошондо карайлык. Бүгүнкү маселе арт жагында болуп атат. Ой туруңуз эжеке. Туура айттыңыз. Биз ошол комиссия түзүлүп ушул жака келип Жок, байке, мындай да. Туура сиз. Мен Уланбек. Деме, какта иштейсиз? Өкүлчүлүктөн. Өкүлчүлүктөн. Байке, мындай болуп атат. Мына официально кайрылды. Бүгүнкү күнү Эшалиевдин артында турган жерден тышкары бүгүнкү күнү Эшалиев канча базарда территория баарын жазып коет комиссия. Артын жашырып коюп атат. Бүгүнкү күнү артын асты жашырып келатат. Мамлекеттик астында турат. Мына монча жерди. Байке, мындай да артын баары пустой. Бүгүнкү күнү чыксаңыз артында эчтеке стройка жок, пустой жатат. Астын занимать этип иштеп атат. Ошону кагазга түшүрүп кайрылып болду. Претензия башка. Жок, силер жазгыла. Бул жерде андай вопрос жок. Бул бүгүнкү кайрылуу, бул кишилердин кайрылуусу менен бул жерде ченеп бергени келдик. Комиссиягачы мүлк болуусун кош кетет. Ченеп бергиле деп жаздыңыз белесиз. Арыста ченеп бергиле, териштирип бергиле деди. Териштирип бергиле. Бергени келдик деп атат. Териштирип атат. Ченеп бер деп эч ким суроо калап койгон жок. Териштирип бергиле деди. Биз ченегени келдик деп айтам. Биз комиссия бүгүн азыр ушул жерге ошончу комиссияны келип атат. Эшалиев канча жерде элеп аткан. Анан бул жагында сиздердин арызыңыздар көтөрүлгөн эмес да, туурабы? Бул жер боюнча. Ошол боюнча болуп атат. Бул жер алдыңкы боюнчабы? Жер боюнча. Алдыңкы боюнча мен билишимче алдыңкы боюнча маселе көтөрүлгөн. Көтөрүлүп атат. Жок, мен өткөндө сүрөттү да көрсөткөм. Мына ушул контейнерди коюп Наразычылык бар, руководитель аппаратына айтканбыз. Ушундай мына госрегистрдин кызматкери келип, мамлекеттин жери деп айтып койбойт жана астында павильонду жашырышып атат. То есть Эшалиевдин артындагы эле жер якобы, а на самом деле астындагы эки павильонду 50 квадрат метрди самовольно отуруп канча жылдан бери мамлекетке зыян кылып атканы бул комиссияда жашырам деп жашырып атат да бүгүнкү күнү мына келип жашырып кетишти да. Комиссия келгенден ошондой эле тыйнак менен акырын кетип калышты кайра. Ооба, ал жерде эми өкүлчүлүктө мэриянын кызматкерлери иштеп атат. Бүгүнкү күнү мына мэрияда мурда иштеген юристтер ошол азыр өкүлчүлүктө иштейт. Анан мен ишенбейм ушул комиссиянын кандайдыр тыянакка бир чыгып берет, адилеттүүлүк. Анткени объективдүү караш керек эле. Эшалиев боюнча келгенде астында павильону менен канча квадрат метр жерди элеп атат. Мынакей, 148 миякта жатыр. Азыр любой учурда текшергиле кетебин. Соттун актысы да туруп, мияка чейин чийилип, печать басылган. А бияк айыл көмөктүн жери. Жаңы курулуш бул. 2004-жылы курулган курулуш. А бул 1972-жылы курулган курулуш. Экатек инспекция билет балекеттин баарын турбай ачып ийип байке. Билет балекеттин баарын. Канаки ушул жолу. Ну жерде, жок, ну жерде действительно Экос жазганбыздар, документ жазганбыздар, экос билет да. Ой, кош байке. Колса защитетине билбей кой баарыңар. Бүтке тыйым деп алып кой. Мамлекеттик иштебейбир, мамлекеттик болуп кой. Но жер мамлекеттик болот. Ну 511 да. Почти 20 жыл болуп барат топтошконубузга. Эки топтом колунда. Өкөттөн жазалына. Акча менен уталдың ошотеке. Сүйналифти сатып алдың, башын сатып алдың болду, калганы ошо менен эле кетти. Эжеке, мындай бул комиссияга тиешеси жок сөздөрдү айтпаңыздар, болду эми. Бириңер андай сөздөр айтпаңыздар. Госрегистр турат, ошондой. Мына сиздерден суранабыз, тартып мына чыгарсаңар, астында канча павильон турат, артында канча жерди бузулуп турат, 13-жылдан бери ушул состояние менен турат бул. Бүгүнкү күнү элди алдап атат Эшалиев. Мына мен артын бузуп, стройка кылам деп 13-жылдан бери бул соода кылып атат, окаттап атат, пайда көрүп атат. А мыйзам боюнча бул тапкан пайданы бүгүнкү күнү мамлекеттен тапты кайтарып бериш керек мамлекетке. То есть мамлекет ишкана ижара төлөбөгөндөн кийин. Ооба, бул не обосновать жөндөн эле бул байлыкты өзү неметип атат да, болбойт да. Мыйзам менен договор менен алып төлөсө болмок. Базарда дагы негизде жалпысынан канча павильон бар ушундай соода кылуучу? Жалпы биз 188 примерно соода орнун кайтарганбыз.
жалпы анан 17 павильон. 17 павильон. 3 павильон, тиги 2, 5 бул жактан где-то. 17 павильон төлөбөй эле иштеп аткан. Төлөбөй иштеп аткан, зыян келип аткан бизге. Мамлекет ишкана төлөбөй өздөрү. Ошонун баары эле буга чейинки жетекчилердин жээнчинен кылган иштеринин негизинде да эми. Ошондой эле анткени тиги эми мурдагы жетекчи ошол эле жанында турган буну сотко берип, Эшали сотко эмнеге бербейт? Нурдин да эми тиги тааныш экөө. Ошондой бир тарап болушуп, өз тааныш билиш, мисалы өзүнө керектүүн сотко берип, кереги жокун сотко бербей, керегинен акча алып, кереги жокунан акча албай, туура эмес иштер болгондур. Нурбек мырза, анда бизге берген маегиңизге чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик каалайбыз. Мынакей 1,5 айда мурун жолуктук элек. Азыркы учурда ушундай 17 бул өтө эле чоң сан. Неге дегенде эми 17 жерден ар бир жеринен мисалы 5.000 деп 10.000 деп акча түшкөндө эле мамлекеттик казынага түшмөк бардыгы. Ушундай мамлекетибизге бул да сиздин кылып аткан салымыңыз. Ийгилик каалайбыз. Дагы мындан дагы келип, мындан ары дагы келип, ушу Талас шаарынын базарын өркүндөшүнө биз дагы салымыбызды кошуп жана тилектешпиз сиздер менен. Алла разы болсун. Рахмат. Эреже саламатсызбы? Саламатсыздар. Сизге жакын аралыкта эле Талас облустук өкүлчүлүгүнөн комиссия келди. Сиздеги көйгөй боюнча анан кандай жыйынтык чыкты? 25 сентябрда келди өкүлчүлүктөн комиссия. Жеринен келип ченеп бергиле деп мен кайрылгам. Келишти, бирок эч кандай жыйынтык болгон жок. Ченешкен деле жок. Ошо келишти, терин берин карашып эле көрүп эле не кылып эле кетип калышты. Мени бул түзүлгөн комиссия канааттандырган жок да. Эч кандай эч нерсени чечип бере алышкан жок. Жана жогоркудагы иштеген кызматтагы адамдарга кайрылат элем. Ошону көзөмөлдөп, жакшылап, комиссияны бүт баарын көзөмөлдөп карап берип коюңуздар деп суранат элем.